Сен базада жок экенсиң, сен 2021 жылдын 11 апрелиндеги жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышуучу саясий партиялардын өкүлдөрү талапкерлер үчүн окуу уюштурулду. Окутуунун катышуучуларына шайлоо кампанияларына катышуу, каржылоо жана шайлоо талаптарын чечүү жөнүндө маалыматтар берилди. Буга бүт ошол шаар боюнча саясий партиялардын өкүлдөрү чакырылган. Бүгүнкү күндө ошо 30 талапкер катышып окуп жатат. Эми бул семинардын негизги максаты ошол талапкерлерди окутууда. Бүгүнкү күндө бизге ошол саясий партиялардын ичинен 2 партия уже өзүнүн баягы шайлоого катышабыз деген арызын таштады. Калган партияларды да күтүп атабыз. Бул партияларды каттоо негизинен ошол 2021 жылдын 1 мартынын түнкү саат 12 чейин болот. Алгач катышуучуларга учурдагы шайлоо жөнүндө негизги маалыматтар жеткирилди. Андан соң шайлоонун өзгөчөлүктөрү, талапкерлердин тизмесине байланышкан өзгөртүүлөр, аймактык шайлоо комиссиясынын ишин уюштуруу, шайлоо фонддорун түзүү тууралуу маалымат өнөктүгү жүргүзүлдү. Окуунун катышуучуларынын айтымында жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка аттанып жаткан партиялар үчүн эң керектүү жана пайдалуу маалыматтар болду. Азыркы өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул Баткен шаардык жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлигибизди коюп жаткан адамдар катышып жатабыз. Бул тренингдин эң негизги максаты ушул партияны кантип түзүү керек, партиядагы кандидаттар кантип депутат боло алат, алардын каржылоо фонду кандай болот, талаш тартыштарды кантип чечүү жолдору жана юридикалык суроолорго жооп алуу иретинде уюштурулуп аткан семинарга катышып атабыз. Аябай кызыктуу жана маанилүү, бүгүнкү күндө эң бир керектүү семинарлардын бири. Окутуунун жүрүшүндө бир катар партиялардын өкүлдөрү өздөрүн кызыктырган суроолорго жоопторду алышты. Быйылкы жергиликтүү кеңештерге болжолдуу талапкер катары талпынып турган жарандардын арасынан айымдардын активдүүлүгү да жогору экендигин көрүүгө болот. Айым талапкерлер жергиликтүү кеңештерге эмес чечимдерди кабыл алуу процесстерине айымдар көбүрөөк тартылса, өлкөнү ар тараптуу ыкчамдык менен өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген ойлорун да жашырышкан жок. Негизи ушул шайлоолордо аялдардын дагы жергиликтүү кеңешке баруусу бул өтө чоң бир маңызда турат да. Анткени бүгүнкү күндө башаламан өзүн таппай турган өлкөдө аялдардын дагы теңдүүлүктүү кармоосу, алардын тазалык менен иш билгиликтүү иш алып баруусу бир жакшы жыйынтык берет деген толук ишенимдемин. Ошон үчүн бул семинар биздин ар бир келген катышуучуга бир жакшы өзүнүн пайдасын бере алды деп ойлойм. Шайлоо технологиясы шайлоонун ишенимдүү кепилдиги экендиги талашсыз. Анын так туура сакталуусу учурдун талабы. Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык тиешелүү талаптар так сакталуусу жана талапкерлер менен шайлоочулардын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого активдүү катышуусу үчүн болгон аракеттер көрүлүүдө. Ал эми шайлоочулар жергиликтүү кеңештерге депутат катары өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган, керт башынын кызыкчылыгын көздөбөгөн, илим билимдүү жаңы өнүгүүлөргө багыттай алган сапаттуу курам келсе экен деген тилек менен шайлоого карата ар бир кыймыл аракетке назар салып турган чагы. Каныша Яшымова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.